Р тыбышын үйрөттү Рахат досу жакшылап. Р кошулган сөздөрдү Расул айтты кайталап. Бул Р тыбышына тили келбеген Расул тууралуу ырын окуп жаткан балдар акыны жана жазуучусу Айнагүл Базарбаева. 30 жылдык тажрыйбасы бар жазуучу акыркы жылдары балдар адабиятына киришкен. Базарбаева бүгүнкү балдар жазуучулары мугалимдерге жардамдаш болуп, балдарды кызыктырган, ошол эле учурда аларды изденүүгө, ойлонууга түрткөн чыгармаларды жаратышы зарыл деп эсептейт. Баланын аң сезимине, психологиясына багым салып калат экенсиң. Кайсы жаштагы балага эмне кызык? Анан азыр эми балдар дагы аябай кандай десем өнүккөн учур, баягы телефон, мобильный эмелер боюнча ошо мындай маалымат көп. Алар биз билбеген дагы терминдерди билиши мүмкүн экен да. Маалыматтык деле супсак тил менен эмес, аны көркөм чыгарма катары, же аңгеме, же ыр түрүндө мен ушул өзүмдүн ыкмамда ыр менен көркөмдүк жагын карап, баланын эстетикалык рахатын эске алып жазганга аракет кылабыз. Айнагүл Базарбаева мектептин башталгыч класстарында окуган балдар үчүн жазат. Былтыр анын бир нече китеби басылып, мектептерге таратылган. Быйыл ал 20га жакын балдар жазуучулар менен бирге 335 электрондук китепти даярдап чыккан. 23 апрель эл аралык китеп күнүнө карата Бишкекте мына ушул балдар үчүн даярдалган орус жана кыргыз тилиндеги электрондук китептердин презентациясы болуп өттү. Иш-чара авторлордун бири Жомок китебин жандуу окуп жана анын иллюстрациясын көрүүчүлөргө көргөзүү перформансы менен башталды. Мыши разложили разноцветный курут на крыше сарая. Весь день он сушился на летнем солнце. Электрондук китептердин жанры ар түрдүү, маалыматтык, көркөм чыгармалар, жомок чынарылар. Ошол эле кезде окуу программасы боюнча предметтик китептер бар. 335 китептин 250ге жакыны чет тилден кыргыз жана орус тилине которулган балдар китептери. Алар үй-бүлө, достук, мектеп, жаратылыш жана жаңы технологияларды таанып билүүгө арналган ар кандай көлөмдөгү китептер. Алар китеп чекит, Еду чекит Говкейже дарегинде жайгашкан. Китептердин ар биринде негизги орун кара сөз эле эмес, сүрөттөрү же иллюстрациясында берилген. Жалпы жонунан долбоордо 20 иллюстратор иштеген. Алардын бири Элнур Исаков, кесиби боюнча тарыхчы. Сүрөтчүлүк өнөрү бар Элнур балдар иллюстраторлору тууралуу айтып берди. Эмоцияга көп көңүл буруш керек да. Андан сырткары түскө, композицияга, бала эмне кызыгат, бала эң биринчи эмоцияга кызыгат да. Эгерде кызыксыз болсо, кандай түс бербесең дагы, кандай сонун тартпасаң дагы эмоция жок болсо, балага эч качан кызык болбойт. Ошол үчүн эң негизги бул баланын көз карашы менен караш керек. Китептер Үй-сайттын окуу керемет долбоорунун алкагында иштелип чыккан. Долбоор 40га жакын балдар жазуучуларын окутуп, аларга колдоо да көрсөткөн. Ал эми бул электрондук китептер 900 000 экземплярда басылып, 1600 мектепке таратылары айтылууда. Долбоордун коммуникация адиси Чолпон Жанадыл буларга токтолду. Кыргызстандагы жаш жазуучуларды, иллюстраторлорду дагы өстүрүп, алар менен кошо иш алып барып, анан балдар үчүн жаңы китептерди, ар кыл жанрдагы жаңы китептерди жаратуу. Бизде көп китептер адаптацияланган, биздин өзүбүздүн менталитетибизге, өзүбүздүн баягы үрп-адатыбызга жараша дегендей, ошого жараша дагы адаптацияланган китептин баары. Бишкектеги иш-чарага балдар жазуучулары жана иллюстраторлору өзүлөрү, блогерлер, таанымал адамдар, ата-энелер катышты. Адистер балдарга арналып чыгып жаткан китептердин окулушу негизинен ата-энелердин аракетине байланыштуу экенин айтып келишет. Ошондой эле ойду 3 баласы менен иш-чарага келген актриса Альбина Имашева билдирди. Чөнтөк телефон менен карап отуруп калдык, бирок ошол мезгилде дагы балдарыбызга бардык окуу китебин, окууларды, китептерди окутуу үчүн ушундай сонун долбоорлор, абдан сонун иш-чаралар жакшы болуп атат. Мен дагы бүгүн кыздарымды атайын ээрчитип келдим. Кыздарыма мен дагы атасы экөөбүздөн китепти ар дайым оку деп келебиз, окутабыз, өзүбүз да чогуу окуйбуз. Кичинекей болобу же чоң болобу, ошол нерсенин баарын чогуу окуганга аракет кылабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык Кыргызстанда балдар адабияты боюнча жылына 200 китеп чыгат. Кыргыз тилдүү балдар адабиятын чыгарууга эл аралык уюмдарда көмөктөшүп келет. Айгерим Акылбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.